Бүгүн бизде дагы бир обзор, бирок бүгүн Америкадагы бир ферма тууралуу сөз кылабыз. Бул өзүнө экинчи ферма алууга мүмкүнчүлүк жараткан адам. Бул ферманын баасы $440,000 турат. 2 гектар бул 5 акр болот. Азыр көрөбүз, бул жерде эмне бар жана эмнеге дал ушул жактан биздин кыргыздар ферма сатып алып жатышат. Таныш койгула, бул бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы Гүлзина. Гүлзина, приветствую. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы. Биринчиден Гүлзина, чын жүрөктөн куттуктайм сизди. Айтсам, чын эле сыймыктанабыз. Келип, өз көзүбүз менен биздин адамдардын ийгилигин көргөндө. Гүлзина, өзүңүз тууралуу бир аз айтып бериңизчи. Кайсы жактан болосуз? Бул жакта келгениңизге канча болду? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мен 2014-жылы келгем Америкага. 11 жыл болуп калды жакында. Бул жерде өзү көптөгөн жумуштарда иштеп, анан IT тармагында иштеп, кийин үй сатып алууну туура көрүп, ферма сатып алдым. Өзүңүздөр билгендей, 2,5 жылдан бери ферма иштетип келебиз бул жакта. АКШдагы кичинекей Кыргызстан деп. Жердештерибиз келип, салып, Кыргызстанды эстеп, таза тамактардан, таза продукциялардан жеп, алып кетишет. Азыр экинчи фермабызды алдык. Бул биринчи фермабызга караганда дагы аябай кооз, шарт аябай жакшы, дарактар бар, салкын. Аттарды именно аграрный ошондой айыл чарбасына аябай ыңгайлуу жер. Биринчи фермаңызды канча акчага сатып алдыңыз эле? Биринчи ферманы биз 480 миңге сатып алганбыз. 480 миңге сатып алып, биринчи 5% берип, ошо ипотекага алдык. Айына 4 миңден төлөп келатканбыз. Анан жылдан жылга налогдор өсөт экен. Быйыл 1 жылдан бери 5 миң болуп калды айына төлөгөнүбүз. Бирок ошол 5 миңге караганда биз кичине алысырактан, бирок жакшы шарты менен азыр бул ферманы алдык. Бул жерде 4 миң төлөйбүз айына. Баасы? Баасы 440 миң бул жерде. Туура эле айттым. Могул үйдүн кичине айтып бересизби? Бул стиль аябай кызык экен, өзгөчө. Биз аябай мындай фермаларды 1 жылдан бери кыдырып, карап, себеби биринчи фермабыз шаарга жакын болгон үчүн көп нерселерге уруксат бербей, шум болуп, жолдун боюнда, трассанын боюнда болгон үчүн биз тынч жерди издедик. 1 жылдан бери издеп келатып, анан ушул үй чыгып калды. Башка үйлөргө караганда өзүнчө бир этнову, ушундай таштар менен, жыгачтар менен салынган үй экен. Ушунусу мага аябай жакты, келип көрдүк. Карап аябай жактырып алдык. Анан азыр элдин баарына жагып жатат. Туура, бул жакка киргенден баштап эле сезилет. Кадимки Америкадан айырмаланып турат. Анткени бул жакта мындайча салынбайт. Мындайча кыймылсыз мүлккө деле инвестиция салынбайт. Бул жакта баары жөнөкөй. Баш калкалай турган чатырың болсо болду. Шамал кирбесе жетиштүү деп ойлошот. А бул жерде болсо карап көрүңүз. Бул атайын ошол ээси, үйдүн ээси. 1970 жылы архитекторду алып, атайын белгилүү архитектор, ошол архитектор менен салып бүтүргөн үй экен. Бирок ал бүткөндөн кийин ошо ээси, үйдүн ээси тез эле каза болуп калып, кийин аукциондо бул 2017 жылы 90 миңге эле сатылган экен. Андан кийин көп өтпөй биз 440 миңге алдык да ушул үйдүчү. Себеби бул жерде көпчүлүгү мындай үйдү каалабашы мүмкүн. Себеби бул жерде Америкада стандарт үйлөрдү эле баары бирдей болгон салынган үйлөрдү эле көрүшөт да. Себеби бул жерде каалаган убакытта сатып салышы мүмкүн. Ошол мезгилде сатканга оңой болот деп мындай стандарттуу эле үйлөрдү карашат да. Мында архитектура менен салынган үйлөрдү кээ биркилер жактырбашы мүмкүн. Бул кээ бир эле адамдар үчүн да. А бул бизге аябай туура келди. Да, вообще просто тематику, да? Тематикасын түшүндүк. Бул жерде айыл чарбасы гана эмес, мал да бар, туурабы? Сельское хозяйство там. Бирок сиз бул жерге конокторду да чакырат экенсиз. Кичинекей пикник кылып же чакан той өткөрүп дегендей. Өз мекенибизди эстеш үчүн, сиз ушуну баарын айкалыштырып жатасызбы? Ооба, бул биздин биринчи эле максатыбыз. Бул өзүбүздүн жердештерге же болбосо
ушундай кыргыз маданиятын үйрөнгүсү келгендер үчүн атайын шарт түзүп келип Кыргызстандагыдай айылдагыдай тойлорду өткөрүшүп, шоо той, дагы куда тосуу, үйлөнүү той, бата кылышып, Куран окутушат, жакшылык жамандыктарда эми көбүнчө жакшылыктар боло берсин. Ошондой эмелерде биз элдерди кабыл алып, элдер өзүнүн мисалы үчүн конокторду тосконго мүмкүнчүлүгү жок элдер, шаарда жашашат, этаж үйлөрдө. Алар келишип, өзүнүн конокторун бул жерде кадимкидей айылдагыдай тосуп кетишет. Жакшы эс алышып, бул жерде таза тамактар, койлор, койдун эти, бээнин кымызы, каймак, айран, курут, бүт таза баарын жасайсыздар, сары май, каттама, борсок, бүт Кыргызстандын тамактарын жасайбыз. Вау. Эме, кичине көрүп кетпеликпи? Дон Эриксон деген экен. Дон Эриксон деген архитектор. Ага. Ушундай атайы башкача үйлөрдү жасайт экен, ушундай архитектуралыкчы. Очень красиво. Architectural деп коет экен, ушундай үйлөрдү жасайт экен. Анын башка жумуштарын да карап чыктым мен. Ушундай үйлөр башка мамлекеттерге да куруп берген экен. Абдан сонун. Ушул үйдү карагылачы. Комментарийге жазыңыздарчы. Бул үйгө кандай баа бересиздер? 0-дон 10го чейин. Сан коюп кеткиле. Ана тиги тараптан киргенде дароо көзгө урунат ушул үй. Анткени абдан айырмаланып турат. Үй жылдыз формасында көрүнөт, Бул бөлүгү 3 бурчтук, таштан салынган. А тиги бөлүгү болсо жыгачтан. Абдан кызыктуу. Хоббиттердин үйүнө окшошуп кетет. Бул биз неме кылганыбыз боюнча бул бир корабль, чоң корабльдай салыныптыр бул жой. Лайнерге окшоп салыныптыр. Өзүнүн ар биринин мындай немеси, комнатасы, ваннасы, немеси, балкондору менен сыртта көл немеде сууда кеткендей болуп ошондой неме кылат экен. Ошондой формада. Бул экинчи кабатка көтөрүлгөн жерби? Бул экинчи этажга бул жерден чыгып кетет, и бул жактан дагы кирсе болот. Бутту чечеликпи? О, кирип. Потолоктор бийик экен балдар. Абдан өзгөчө стиль. Карагылачы. Бул бутка массаждайт, таштар көтөрүлүп турат, ортосунда жыгач. Демек бул табигый элементтер. Таш, жыгач, баары таза табигый. О, бул сонун экен. Бүттү мына немеси тепкичи лестницасы аябай башкача курулган. Карагылачы. Мына ушу кооздук. Бул дизайнерлик көз караш менен жасалгандай. Бул жакта биринчи этажында ушундай конокторду тособуз. Өзүнчө эле супара болуп калды. Ооба да. Бул жактарга дагы колдон келишинче жакшы неме кылып атабыз. Бул жактарга бир стенд коюп кыргызча неме кылайлы деп жатабыз. Бул жакта гардеробду алып. Бул жакта эми кышында от жагып, кардын түшкөнүн көрүп отурганга. Бул эч кандай жасалма нерсе эмес. Баары табигый, Ошо бул жакта балдарын отургузуп, бул жакта чоңдор. Уже сразу же зонасы бар, Жапон үйлөрүндөгүдөй шкафтар бар экен. Шкафчик. И булар жабылып койсо да болот түнү жатканда. Бул дагы ачылабы? Ачып жабып. Мен муну жөн эле шкаф экен десем. Экинчи этаж, да? О, мына бул деген чыныгы жаралган идея, көрөрмөндөр. Бул эмне? Ушундай кооздук. Бул жакта эки жатакана спальный бар. Бул жакта бир спальный, экинчиси бул жакта өзүнүн ванна туалеттери менен. И бул жакта балкону менен. Бул жакта эс алып келип отурушат. Могул этот сиздерге тамак бизге? Чоң рахмат. Каттамазы, кымыздан ичип. Это все бияктан жасалат, Ооба. Это все местное. Каймак бияктан тоже, да? Тартабыз, ооба. Өзүңөр тартасың. Тартабыз сепаратор менен. Витраж терезелер аябай Бул стилдүү. жака келип азыр эми коноктор суранып атат. Бул жактарга да столдорду коюп сыртта отурганга. Күн ысык болуп аткан, азыр жакшы болуп калды погода. Аба ырайы. Канча эми бар? Спальня. Эки спальня. Бирөөсү биякта, анан? Бирөөсү бул жакта кухнядан кирген. Сразу, да? Вот получается Мына две. жер дагы неме,
ушундай иштейт Тоже. иштеген неме. Бул да камин, э? Так, это он. Бул чыгуучу эшик экен. Вот, кстати. Туура, бул жерден дароо экинчи кабатка чыгып, ашканага өтсө болот. Кухню. Верандасы бар. Веранда. Кичинекей спорт залы мына ушундай көрүнүш менен. Тиги жакта Там кони. аттар. Блин, ребят, не знаю. Көрмөнчүлөр, өзүмдөн айтсам, абдан кубандым. Анткени мындай курулушту азырынча көрө элек болчумун. Ооба, мүмкүн бай миллионерлерде бардыр мындай. Аларды муну менен таң калтыра албайсың. Бирок жөнөкөй карапайым адамдар үчүн бул аябай жакшы. Вот эта тема прям топчик. И как условно Супарада Супара жүргөндөй находится сезилет. в Супаре, 2 гектардык кичи Супара. 2 гектара. Вот это барная Бар стойкасы дагы стойка абдан коз тоже экен. очень красивая, да? Дизайнерлик чечим. Дизайнерское Бул таш сыяктуу решение. көрүнөт. Вот это, мне кажется, это Бирок имитация окшойт. и вот, Бул вторая экинчи спальня, да? уктоочу бөлмөбү, э? Вот такая. Бул дагы ачык экен. Она ещё открытая. Смотрите, и Карагыла, за, ушундай потолок болгон үчүн такой лампочкалар потолок, жок. такое решение. Кечинде Здесь мына нету ушулар күйөт лампочек. окшойт. Смотрите, внимание. Здесь нету лампочек, но Алар вот дагы здесь жашырылган, получается абдан прям жарашыктуу. очень скрытый, прикольный. Өзүнүн Если ваннасы санузел, бар. вообще. Бул кандай уют, кандай жылуулук, Камень таш менен продается жыгач здесь. үйдү аябай жайлуулук кылат. Дерево, да? Карагылачы, мында абдан жагымдуу, Мило отелдегидей. такой. И вот еще тоже. Бул бөлмөнүн веранда. өзүнчө У верандасы этой дагы бар. комнаты Абдан своя кенен. веранда, очень просторно. Здесь вот такой вот вид. Түз эле Всё чарбаңды хозяйство карап можно отурса болот. наблюдать отсюда. Мына Вот ушу это дизайнерлик решение мне чечим очень мага понравилось. И аябай в той жакты. комнате Окшош тоже, потолок тигил открытый бөлмөдө да потолок. бар Тут, окшойт. э, Америкада американцы купуялуулукка в башкачараак карашат. к этому относятся очень просто, потому что у них тонкие Дубалдар стены, жука, и, потолоктору видимо, здесь ачык, решили анан чисто алар ойлойт окшойт, просто. жабылып Для нас это эмне немного кылам деп. многовато, что Биз үчүн бул нету кадимкидей потолка, таң калыштуу. представляете, да? А для них это вот очень нормально. Ну, потому что, видимо, Бирок здесь бул жерде он балким жил один экөө эле с жашаган болушу супругой. мүмкүн. Кимдир бирөө келип Больше не было, кетчү. и, то есть кто-то приезжал, кто-то оставался. Бул жерде Здесь дагы вот бир есть вот өзгөчөлүк такая бар экен. особенность. Карагылачы, Ребята, обратите бул внимание, кандай вот почта эта штука ящиги? Почта. Вот это что за О, почта? бул деген Вау, өзүнчө это кызык. да. Бул жакта аттар, бээлер бар. Колундар менен кымыз, бээ саап, самал, кымыз кылабыз. Пони бар мингенге. Анан азыр буюрса ошол ат мингенге пландап жатабыз эми ат алып. Андан кийин ошо уй алып келип, саан уй алып келип сайбыз деп жатабыз. Биякта эмелер американецтер эметпейт да, бээни сабайт да. Только наши, Америкалыктар они как силердин относятся, ат то есть сааганыңарга они кандай знают, мамиле что вы кылышат? делаете, Билеби, что силер эмне кылып жатканыңарды? молоко берете, Жок. билбейт да? Түшүнбөйт да алар. Аны түшүнүшпөйт. Таң калып мен алып атканда дагы жылкыларды алып атканда ошондой боз же болбосо жаңы тууган бээлер десем эмне кыласыңар дейт. Ушундай кымыз ичебиз биз десем таң калышты. Таң калышып төөнүн сүтүн ичкенин билем, эчкиникини койдукуну, бирок бээникин ичкенин көрбөпмүн деп айтышат да. Вообще шок. Шок контент для них. Бул жакта койлорубуз. О, көрөрмөнчүлөр, ким айылдын жытын сагынса, келгиле бул жакка. Пародадагылар, бирок бизгиде Кыргызстандагыдай куйруктуу койлор жок. Метис, мытыс деп коет, анан дагы кара баштуу кой, blackface кой, же болбосо дорпер бар, суфолк деген кой, мыналар суфолктор. Кочкору жок экен, э? Кочкор жок ооба. Малдын пародасы да кызыктуу экен. Биздин кочкорлордун чоңураак. Эти көп, э? Эт багытында. Просто эмеси жок. Жан башы жок. Куйругу жок, эт багытында койлор, козулар, койлор. Койлор бизде ар түрдүү алып келебиз, сатылат, азаят, кайра алып келебиз. Ошондой бизде даярыны эт багытындагы койлорду алып келебиз даяр. Азыр канча? Азыр примерно 40 кой бар. Бул жерде 40 кой бар. А этот кушают они, мол, саманны каяктан аласыңар? Бул чөптү ушул бир прести $6 алабыз. Бул неме беде аралашкан пресс, ошо
аны жешет. Бир күндө 2-3 мал салабыз. Анан өзүбүздөн мындай коноктор келгенде бизде эч кандай отход, эч нерсе чыгарбайбыз. Ысырапчылык дагы жок. Мындай почокторду, калып кеткен тамак аштардын баарын койлорго органик кылып беребиз, суу беребиз. Ошо. Биякчы? Бияк. Ал жакта эч нерсе деле жок. Эчтеке жок. Азыр эмелерибизди эле коюп койгонбуз. Кышында кирет бул жака сарайга. Всё, понял. Кышында карайбыз. Уже 11 жыл болуп кетти. Ооба. Англис тили кандай силерге? Жакшы эле? Англис тили ооба, жакшы. IT-де иштейм. Ну да, конечно. Просто я Мен эмнеге сурап жатам? Вопрос. Бул жакка келгенде жөнөкөй кыргыз адамдар эмне билиши керек? Эмне көндүм керек? Обычным ребятам, кто хочет Америкага эми келгендер же Кыргызстандан карап жаткандар түшүнүш үчүн кантип бутка турганды үйрөндүңүздөр. Америкада эмнеге көңүл буруу керек? Эгер бизнес кылгың келсе, негизи эмнени билиш керек? Биринчи тил керек, элдер менен сүйлөшүштү, бардык бизнесте эле эл менен сүйлөшүп, тил табышып, ошондон башталат. Анан аябай талыкпас эмгек керек, болбой калды деп калтырып койбостон аракет кылып, аягына жеткенге чыкканга аракет кылыш керек. Мен да ар дайым мындай билбейм, бир нерсени баштасам аягына жетишим керек, результат көрсөтүшүм керек деп анан намыс бар да мендечи. Ошону жетпей калсам мен өзүмчө уялып неме кылбайын деген ошондой намыс менен апам экөөбүз дагы ошондойбуз. Себеби бул жерде фермада аябай көп кыйынчылыктар бар. Түйшүгү аябай көп, эмгек кылыш керек, эмгектениш керек. Башка бизнестерде эми элдерди жумушка алып коюп эле байып көтөрүлүп кетсе же неме болсо болот. Бул жакта бирок башында ошо элдер менен көп бизнес немелерди өзүң жасашың керек экен. Бул жакта аябай көп мындай болуп эле байып кетем деп эме болбойм. Бирок бул жерден мен эки жактан мындай иш кылып жатам десем болот. Мисалы үчүн элдердин ыраазычылыгын, баталарын алып атам. Бул менин бул дүйнөдө дагы кийинки дүйнөдө дагы менин жакшылыгыма, соопчулугума алышыма ошо себепчи болот. Анан экинчиси ошол биринчилерден кыргыз элинин када салты, үрп адаттарын балдарга үйрөтүп, алыс жакта жүргөн, тааныбай калган, билбей калган, унутуп калган салттарды үйрөтүп көрсөтүп туруп, ошол кыргыз элинин ким экенин, кандай жашашкан, ошолор ошол дагы болуп кетет. Эмне үчүн мен ферма кылып иштеп жатканым, иштетип анан балдарым үчүн. Биз өзүбүз деле ошол эле айтыны мен шаарда туруп деле кылсам болот, бул жерде деле иштесем болот. Бирок эртең менен турганда меники башкача атмосфера, турам, малдарды сугарам, аларды от берем, чөп берем, анын түйшүктөрү бар, аларды карап, мындай чындыгында жакшы эс алып, таза абада. Балдарым дагы бул жакта конокторго кошулуп, элдерге кошулат, сүйлөштү, үйрөндү аябай. Малдар менен жаныбарларды минип, пони минишет, койлорду кууп, ойноп, айылдагыдай кийин айылга барып калса деле эч кандай кыйынчылык болбойт да булар үчүнчү. Ошолор. Эки суроо. Канча баласы бар? Мен өзү 3 балам бар, 3 балам. Бирөөсү Кыргызстанда, азыр экөөсү бул жакта Америкада төрөлүп өсүшкөн. Канча киши иштейт бuyakta? Бул жерде азыр апам, мен, анан азыр бир байкени, ошо жылкыларды, койлорду караганга бир киши алдык. 3 эле? 3 эле киши. Ничего себе. И нормальный, как бы. Азыр ферма жетиштүүбү же сөзсүз дагы бир адам керекпи жардамга? Эми акырындап алып көбөйтүп тамак жагына жардамга апалардан алып, же эжелерден алып алсак болот. Бирок азыркы мезгилде ушул мен өзүм көп иштерди кылам. Кече барып кой алып келдим, түнү 35 койду аукционго барып өзүм сатып алып, өзүм мына пикапты көпчүлүгү билишет, мында авария болгондон кийин өзүм пикабымды жоготконмун. Ошондон кийин азыр жаңы ала элекмин. Арендабы? Бул арендага эле алып атам да. Себеби кредитке алгым келбеди. Анан наличка алайын десем кымбат. Ошого азырынча аренда эле алып иштетип атам да. Ошо жүктөйсүз, аукционго барасыз, анан сатасыз, И потом дагы аласызбы? Ушундай кандай бизнес?
Жок, аукционго барам. Мен барып арзан баада ал жерден карап отуруп, жакшы породаларды, майлуу, жакшы немеби, эти көппү ошолорду карап отуруп, тандап алып, арзаныраак баада. Анан алып келем дагы, аны өзүм коробомо коюп, кошуп, үстүнө баа кошуп сатам бул жерден. Бул жерде элдерге сатам. Все. Эме түшүндү. Опыт бар турбайбы? Опыт уже 2 жылдан бери опыт бар. Жок, Кыргызстандачы? Кыргызстанда биз айылда мал карап неме кылабыз, бирок биз мынтип алып сатып андай жок болчу. Мен бул жерден келип эле бир арабтардын ушундай жери фермасына барып калып, анан ошондо бир эле жолу баргам. Барып кое алгандан кийин ошол идея келген, биз деле үй алып атканда жөн эле жери менен үй алсам, мен аны эч нерсе эге албайм, эч нерсе пайдалана албайм. Да. Мен алган нерсе өзүн өзү акташ керек, өзүн өзү акчасын табыш керек дейм да. Анан бул жерде 2 гектар жер эч кандай зыяны тийбейт, пайдасы тиет деп ошентип алып азыр иштетип атабыз, жакшы, буюрса. Ребята, в общем, в Америке Мен бир нече жолу ынандым. Америкада жөн эле үй сатып алып жашай албайсың. Жылыш керек, бизнести ойлонуш керек. Же бөлмөлөрдү ижарага берүүнү билиш керек. Же болбосо ферма, болбойт андай. Ферма сатып алдың деп эле адамдар өзүнөн өзү келип жардам берип калышпайт. Кошумча иштер болуш керек. Кой багып сатасың, же ат менен сейилдөө уюштурасың. Бул келечекте. Башын иштеши керек. Америка мүмкүнчүлүк берет. Колумдан эмне келсе, ошону жаса. Бир уйларды алып келип багып сатса болот. Жакшы пайда түшөт андан деле. Уйдан дагы, в принципе, со всех же, да? Аттар мененчи кандай иштейсиң? Аттар менен азыр алып, ошол мингенге, анан саап, ошо кымызды айрыкча. Кымыз бул кичинекей рынок турабы? Негизи биздин эле эл ичеби же дагы сатып алуучулар барбы? Биз өзүбүз конокторго бир күндө бул жердин бээлери жакшы сүт беришет экен. Биз кошумча жем берип жатабыз, чөп берип жатабыз, жашыл чөп, кургак чөп. Бир күндө бир бээден 2-3 литр сүт чыгат экен. 3 бээден 8-9 литр чыгат да. Ошол күнүгө 1 литрини $40 сатабыз. Күнүгө бир канча болуп калат? 300-400 акча болуп калат да. Бээнин өзүнөнчү. Койлорго мисалы үчүн бир койгодон бизге $100, $150 калат. Пайда ооба сатсак, алып сатсак. Аралыктарчы? Сатып алдың, бактың, кайра саттың, канча убакыт өтөт? 1 айбы, 2 айбы? Жок, сразу келип эле эртеси күнү алып кетишет, бир жумадан кийин алып кетишет. Биз просто алып эле сатабыз. Бирок ортосунда жем беребиз, чөп беребиз, суу беребиз, карап турабыз да. Бул автобазардагыдай. Сатып алып, бир аз карап чыгасың, кайра сатасың. Бирок бул жерде боек түзөгөн кереги жок. Сатып аласың, багасың, эртеси этке өткөрөсүң. Пайда таптың. Бул жакта кыргыздар бири-бирине жардам береби? Мисалы, мен билем Чикагодо кыргыздар бар, эт бизнеси менен алек. Алар силерден алышабы же башка жактанбы? Жок, алардын өздөрү башка жактан алышат. Биз эл үчүн, элдер үчүн, бизнестер алар өздөрүнүн да башка жолдору бар. Сиздер болсо таза эле өзүбүз үчүн. Мисалы, той болот, бирөө эт керек десе, келип алышабы, Ооба, бизде эмнеге неме кылышат? Чындап келип өздөрү тандап, өздөрү бата кылып, Куран окутушуп, бисмилля Аллах акбар деп мусулман жолуда, ислам жолунда адал кылып, өз колу менен кан чыгарышат да. Ошол бизде жаңы. Түшүнүктүү. Эме киши барбы ким соёт? Ооба. Биякта барбы? Ооба, бар. Ошол байке нишке алганбыз ал. Ошо заказ кыласыңар, киши келет компания менен, силердин байкеңиз союп берет, и бышырып берет, и все, биякта под ключ. Өздөрү өзүнүн каалаган продукталарын алып келишет, бизге аренда беришет, отурганына боз үйгө. Казан бар, ошо казан кирет,
300-дөн 500гө чейин арендабыз. Ичине казан, отун, мангал, самовар, чайнек, чай ошолордун баары ичине кирет. Анан кээ бирки чоң идиштер. Бизден кой алышат, себеби биз сырттан келген эт кандай экенин билбейбиз. Адал менен союлганбы, себеби биздин идиштерибиз бир адал эттерди бышырганга эле да. Ошон үчүн бул жерден кой алгыла дейбиз. Местага төлөгүлө, калган продуктаңар баарын өзүңөр алып келесиңер, каалаган продуктаңарды. Бирок ичимдиктер жок. Адал эч кандай спирттик ичимдиктер алып келишпейт. Да. Алып келбегиле деп өзүбүз алдын ала айтабыз. Келип таза, адал, чыныгы таза абада отуруп эс алып кетишет, жайлоодогудай. Гүлзина, келгиле, цифралар тууралуу сүйлөшөлү. Эгер бирөө силердин жерде эс алып той өткөргүсү келсе, кандайдыр бир прайс барбы? Бизде адамдын санына жараша, мисалы үчүн 10 адам болобу же 20 адам, 30 адам, 200 кишиге чейин конок жасалабыз. Ошого жараша, мисалы үчүн места эң минимум 300, $250-300. Анан коюбуз 300-дөн 500гө чейин. Ошондо примерно $600 башталат прайсыбызчы. $600 бизден соода кылды, калган продуктасын алып келишет. Анан кээ биркилер колубуз бошобойт дегендерге борсокту кошумча сатабыз, бышырып беребиз. Каттама, каймак, кымыз, ошолордун продукталарды кошуп алыша берет. $600 кетет $2000-3000 чейин. Гүлзина, мен сизге абдан таасирлендим. Бул чындап сонун. Анткени муну бирөөгө зордоп сатпайсыз. Эл өзү келет. Мында жардам да бар, жана кошумча бизнес катары да. Анткени бул жакта айына $4000 төлөө бул жөн эле акча эмес. Тыгыз жашоо. 4000 өзү эле келбейт. Иштеш керек. Ошол акчаны төлөп, ферманы багып, жашооңду кармап турушуң керек. Кандай мөөнөткө ипотека алдыңыз? 30 жылга алдык. 30 жылга азыр экинчи фермабыз болгон үчүн ал жака 5000, бул жака 4000, ошондой 9000, ошо немелер электричестводан башка немелер менен 10000 келет да. Айыначы үйдүн өзүнө эле. Сизде коркуу болбойбу? Көптөр укканда эле 9000ден 10000ге дейин ай сайын төлөйт дешсе, жүйөгү сол кетет. Кантип андай акча төлөйт деп түшүнүшпөйт. Кыйынчылыктар болду да Азыр кандай? Жашаса болобу? Же муну менен алектенбей эле койгон жакшыбы? Болочок бизнесмендерге кеңеш бериңиз. Эгер ферма ачам деп, ушундай иштетем дегендер үчүн биринчиден өзү мен айтар элем, күйөө менен аял ача турган болсо, чогуу күйөө ошо бүт мал чарбаны, койду, баардык нерсени кылса, аялы тамак ашты кылса, аябай жакшы акча иштешсе болот да, бул немедечи. Бирок эгер бирөөдү ишке алган болсо, анда чыгышы башында кыйын анычы. Ошон үчүн только өзүң иштеп, башка жумушуң айтиде иштеп, бул жакта совмещать этип, же болбосо биротоло бул жака өтүп, ушул бизнести алып кетип кылса болот. А вот сейчас у вас как происходит? Азыр сизде кандай? IT сизге эсеп кысапты жабууга жардам берип жатабы? Демек бул негизги киреше. А ферма кошумча. Бул да туруктуу эмес да, ай сайын өзгөрөт. Бирөөсү келет, бирөөсү келбей калат, анан Бирок IT сизге бир деңгээлде туруктуулук берет, Сиз толугу менен фермага өтүүнү ойлодуңуз беле? Бул жака өтөм деймин. Өтүп биротоло, бирок айтиде деле ошо сиз айткандай стабильность бар. Жана мен налогумду жакшы тапшырам. Бул жерде официально иштеймин, мамлекетке дагы иштеймин да. Налог биз 70% төлөйбүз да айтидечи. 70%. Ой, sorry, 30%. 70%. 30%. Мисалы үчүн мен бир жумуштан 9000 айлык чыкса, мага 30%-ын алып калышат, мага 6000 эле калат да. Бир жумуштанчы, ошо 6000 болсо деле. Бул жакта эгер киши жок болуп калса, ал менен жапканга деле болот да. Ошол кошумча болот. Бирок мен азыр башка бизнестерди дагы ойлоп жатам. Бул жерге киши алып, анан акырын башка
өзү 3-4 жыл ушу ферма алганда эле ойлогом магазин ачам депчи, продуктовый магазин ачам деп. Бирок өзүм жалгыз болгон үчүн, анан ферманын кыйынчылыктары менен айтиде болуп колум бошобой ачпай жүргөм да. Азыр эми ошого активдүү аракет кылып атам. Продуктовый магазин, эт магазин кылып, анан ошентип башка сфераларга дагы аракет кылганга. Эгерде бизнес кылгыңар келсе, бул жакта баары мүмкүн. Гүлзина айткандай, эгер башында өзүңөр иштөөгө, тынбай эмгектенүүгө даяр болсоңор, анда болот. Эгер жалгыз болсоң, 2 эсе көп иштешиң керек. Эгер жубайлар болсоңор, бир аз жеңил болот, бирок милдеттерди так бөлүшүп алышыңар зарыл. Кийинчерээк силерде тажрыйба, билим, каражат топтоло баштаганда кеңейүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дал ошол Гүлзинанын жолу бу. Ал биринчи ишин ачты, 2,5 ай изилдеп түшүндү, тобокел кылса болот экен. Бул чоң тобокел. Анткени эгер бул жерде баары токтоп калса, мамлекет кайра алып коет. Ошондуктан башында кичинекей кадамдар менен, акырындан өзүм иштеп баштайсың. Кийин түшүнөсүң, бул менен жашаса болот экен. Анан бир адисти ишке аласың. Ал сага жардам берип, ишти кесипкөй деңгээлге чыгара баштайт. Ошондо өзүң бошой баштайсың. Бул жакта биз бээлерибиз азыр мына жерде акур деп коет, чөп сала турган акурлар жасап, ушул жерде туруп жешет, тамак, чөп жешет, жем беребиз. Бул ошол жакында 2 ай болуп калды, эме жаңы кулун тууганына. Бул экинчи бээбиз. Ошо 3 бээни саап жатабыз азыр. Бул жакта чөптөрдү алабыз. Чөптөр ар бирини $6. Чөп менен биякта проблема жок болуш керек, Ооба, чөп проблема жок. Коңшулардан эле чөп алабыз. Коңшулардан алар дагы ушундай эт багытында уйларды багышат, тоокторду багышат, жумурткаларды алардан дагы алып кошумча сатабыз да. Вообще круто, вообще круто. Бияк американецтер эмне иш кылат? Эме только поле, да? Кукурузасы бар. Бул жерде ооба, бул жакта коңшубузда ошо эт багытында уйларды багат, жылкылары бар. Анан жылкылардын эң немеси эмне үчүн Америкада бакканы бул налогду жабат. Эгер жылкы болсо, бул налогдун көп процентini буларга минус алат этип койсо. Вау, это чит-код, ребят. Ошончу жылкы багышат. Анан алардын бул жакта аябай чоң жерлери бар. Бул жака биринчи буудай эгишти. Астынан жашыл горох эгип коюшкан экен. Буудайды алгандан кийин горох өсүп чыкты. Ошо 2-3 түшүм алышат экен. Бир жайдабы? Бир жайда ооба. Здорово. Демек, биринчи буудай, анан мурч. Ошо 2 түшүм алышат экен. Анан тулпуна эгишкендер бар. Жүгөрү эгишет көбүнчө. Бул жакта коңшубуз болсо аябай чоң жерге ушундай неме питомник деп коет, мына неме нерсери, ушундай дарак эгишет. Коңшуларыбыз дарак эгип сатышат. Сильно. Вот это эме? Тоок. Тоок кана. Гүлзина, аягында сизден кеңеш уга кетсек дейбиз. Азыр көп адамдар Америкада же Бишкекте кыймылсыз мүлк сатып алууну ойлонуп сатышат. Сизге да кадр сыртында ушундай суроолор түшкөн. Бишкектеги кыймылсыз мүлк боюнча кызырып жаттыңыз, туурабы? Суроо мындай: эмнеге көңүл буруу керек? Кандай кадамдар болушу керек? Сизде кандайдыр бир иреттелген тартип барбы? Америкада жана Бишкекте сиз эмнелерге карайсыз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Ферма же үй алууну каалагандар үчүн кандай кеңеш бересиз? Кайсы жерде болбосун үй алганда аябай ойлонуш керек, финансы жагыны, анан эмне жумуш кылат ал үйдө. Мисалы үчүн өзү жашагангабы, же арендага береби, же болбосо башка бизнес кылабы, же ферма кылабы. Ошол биринчи целди билип алып, кандай эмне жөнүндө максаттычы. Андан кийин ошого жараша үй издеп, шашпай, көптөгөн варианттарды карап, ошого жараша алган жакшы. Кыймылсыз мүлк сатып алууда эң башкысы, эгер сиз инвестор болсоңуз, өз максатыңызды так билиңиз. Сиз ал мүлктү ижарага бересизби же өзүңүз жашайсызбы? Же болбосо ал жерде кандайдыр бир иш-чаралар болобу? Ал эми Бишкек боюнча суроо берилген эле, сиз азырынча алдыңызбы же кызыгуу гана барбы? Бишкектен кыймылсыз мүлк алууда кандай ыкманы колдонуп жатасыз? Азыр менде
Бишкекте үй жок. Азыр планировать ошол план кылып жатам үй алганга. Эмнеге карайсыз? Кандай стратегия болот? Мен өзү азыр алыс жакта жүргөнүм үчүн биринчиден ошо үй өзү кандайдыр бир частный бөлүгүн жабыш үчүн азыр Бишкекте аренда бергенге ошондой үйлөрдү карап, себеби мен жок болгондо деле кичине болсо деле акча түшүп тура турган болуп, жана райондорду карап, кайсы райондон жакшы кийин сатканга боло турган ошол райондорду карайм да. Сиздерден аябай көп неме алдым, азыр советтерди, кеңештерди алдым, кандай үй алыш керек экенин. Жеке менин каалоом Гүлзина, ишimiz мындан ары да өнүгүп, ар бир штатта сиздин фермаңыз ачылса экен дейм. Себеби бул жерде жүрүү абдан жагымдуу, сезилип турат. Сиз бул жерге жан дилиңиз менен мамиле кылгансыз. Комментарийге жаза кетиңиздер, бул ферма тууралуу кандай ойдосуздар? Жактыбы же жаккан жокпу? Эмнелер жакты, эмнелерди кошуш керек деп ойлойсуздар? Идеялар болсо да жаза кетиңиздер. Гүлзина баарын окуйт жана балким өзүндө колдонуп калат. Чоң рахмат. Лайк басып, каналга жазылып коюңуздар. Келип, колдоо көрсөтүп, жакшы сөздөрүңүздөр менен келип кеткениңиздер үчүн бардык сиздин көрөрмандарыңыздарга, окурмандарыңыздарга ийгилик иштерине жана ар дайым жакшы сөздөр менен бизди колдоп туруштарына каалайт элек жана ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Айтмакчы, бул ферманы көргүңүз келсе же Чикагодо болсоңуз, байланыштар эгин төмөнкү сүрөттөмөгө калтырабыз. Келип эс алып кетсеңиз болот, ата-бабаларыбыздын көчмөн турмушуна жакын болосуздар. Ат минип жаңы эт жегиңиз келеби? Мунун баары Усуң фермада бар. Макул анда, кош калыңыздар, жолугушканча.